Кандайсыздар, жалпыңыздарга кутмандуу кеч. Бүгүн биз жалпы Тез кабар жамааты акырын бир коллегабыздын тоюна баратабыз. Мен сиздерге эмнени көрсөтөйүн дедим бул чыгарылыштачы. Мына унаалардын турганын карасаңыздар, эми тетиги жанган светтерди караңыздар. Бул өзүбүздүн эле Оштогу күн батыш тарабындагы Барсбек эстелиги, Барсбек кургоою десек болот, тагыраагычы. Бензинди 65 сом деп баарыбыз аркы берки дейбиз. Анан мындай кылып унааларды тизип пробкада турганыбызда аябай бир жетинен ойлонот экенсиң. Эми карап көрүңүздөрчү. Тетиги кургоойго азыр мен где-то бир жарым саатта жетип барам. Азыр кечки саат 6:30 өтүп атат. Эми биз шаардан чыккан тарап ушундай болуп атат. Мен ушул эле тетиги объездной жол, Ош шаарындагы ХБК менен Кулатов кичи районуну бириктирген жол. Мындан да караңыздар. Унаалардын турганын карасаңыздар. Көчөдөгү жарык караңыздар. Аягы көрүнбөйт. Анадан сиздерге чагылдырып көрсөтөм анан. Адамдар чыдабагандар мындай кылып бурулуп кете берет, аркы берки дегендейчи. Бирек адамдар кеп кетип аттайынчы. Жок, эжем экен, сүрөйүн десем. Зерейип кеттик жанатан берчи. Бул бензин түшөбү түшпөйбү, эми аны бир Кудай билет. Бирок ошондой болсо дагы электромобилдерге өтпөсөк болбойт окшойт акыр аягычы. Же ат арабага өтүшүбүз керек, баягы эшек арабага өтүшүбүз керек, же пешком өтүшүбүз керек, же мындай кылып бензинди арзандатып, жолдорду салып, объездной айланма жолдорду салып, бул ситуациядан чыгышыбыз керек да, кыскасычы. Карасаңыздар, мына унааларды карасаңыздар, туугандар. Аягын караңыздар. Анал жерде Ишкебан деген айыл бар. Андан эле өтүп кетиптир. Объезднойдун повороту, бир эле поворот бар, ошол поворотко чейин барып туруп жагычы. Турабыз ушинтип. Ордолу Ош шаары бүгүнгү 30-ноябрь. Келип калат ушинтип. Суукта мынтип коон саткандарга, дарбыз саткандарга Алла ыраазы болсун, туугандар. Булар дагы тиричиликтеп жүрүшөт эми. Анан мындай кылып машинелердин ичинде жылынып жан сактап дегендечи. Ушундай. Ушул өлкө жетекчилиги ошол нерселерге качан көңүл бурат деп. Эми бул бир эле көрүнүш, туугандар. Негизги көрүнүш бул Оштогу жанагы Фуркат айлампасыны арка жакты билгендер болсо комментарийге жазып койсоңуздар болот. Канча саатта шаарга кирип келишет күн чыгыш тарабындагы Фуркат тараптагы кургоойдончу. Ал жак аябай пробка болот. Ал жерде сааттап турат адамдарчы. Мен эмне иштеп атат? Мына ушундай, туугандар. Мынакей. Түндөсү дагы мындай болуп, соодалар болуп дегендей. Кудай буюрса жетип калсак керек. Акырын жүрүп кетип атабыз. 1-2 кылыпчы. Азыр сиздерге кызыктын баарын көрсөтөм, азыр кызыктынчы. ПМдардан бүт баары ушул жерде болуш керек. Кеч киргенде көпчүлүгү ушул жакка келет. Кичине контроль кылып жана башка дегендейчи. Мындай кылып поворотторун тамызат, акырын коюп коебуз буларды дагычы. Honda Jazz eкен. Карасаңыздар эми, туугандар. Жылбайсың го чиркин, жылбайсыңчы. Саат 6-га тойго чакырылганбыз. Мына турабыз Барсбектечи. Качан жетебиз эми бир Кудай билет. Тетиги эжем көрүп атасыздарбы? Енелерибиздин ден соолугу болсун да, караңыздар. Сууктан бүтүп отурушуп, бала бакыра багам деп
окутам чокутам деп эмне деген гана иштерге барбайт. Телефон звонок кылгандарга таң каласың. Жолду караңыздар. Жолду караңыздар. ПМдер турат, сен айткандай элечи. Жолду токтотуп контроль кылып турат. Мына Алла разы болсун, буларга деле суукта жеңил эмес, туугандар. Буларга деле суукта жеңил эмес. Контроль болуп атат мында кылып. Пробка. Эжем экөөбүз акырын кетип атабыз мына. Жолдар 4 катар болсо дейсиң да, ушундайдачы. ПМдер мына. Мунаны көрүп атасыңар жолду. Алла разы болсун. Ушундай. Бир жолду көрсөттүк, кечки жолду көрсөттүк. Жолду карап басың. Жолдорубуз кеңейсе, электромобилдер келсе, абалар булганбай, таза Кыргызстанда жашасак, кандай сон. Мен коштошом, туугандар. Оштогу пробканы бир сиздерге көрсөттүм. Комментарий, лайк басып койсоңуздар дагы болот. Эгер сиздерге оор келбесе, дагы да болсо Кыргызстанды кыдырып, жолдорду чагылдырып, элдин турмушун чагылдырып, жана башка сатуу алууларды чагылдыра бермекчибиз. Жалпы Тескалар компаниясы, анын ичинде бир эмес бир канча каналдар бар. Катталыңыздар: Тескалар News, Эл Кабар, Күн желеси, Чабарман, Тескалар Ыйман. Мына ушул каналдардын бүт бары биздин Тескалар жамаатына, компаниясына карайт. Кызматыңыздарда боло бермекчибиз. Биз менен чогуу болуп туруңуздар.